Салам достор, сиздер менен окутуу бул Elementary деңгээлинин кезектеги сабактарынын бири. Бул сабакта биз англис тилиндеги этиштердин өзгөчө бир группасы менен таанышат экенбиз. Алгач сабакты баштаар алдын төмөнкү сүйлөмгө көңүл буруп көрүңүздөр. Бул жакта Can you speak English дейт. Англисче сүйлөй аласыңбы дейт. Байкасаңыздар, бул сүйлөмдө can деген сөз кызылга алынган экен. Дал ушул сөздү биз англис тилинде модалдык этиш деген чоң темага киргизет экенбиз. Модалдык этиштердин негизги кыймыл-аракетти билдирген этиштерден кандай айырмасы бар, эмне болгон этиштер экенин бул сабакта чогуу үйрөнөбүз. Модалдык этиште биз англис тилинде башка этиш менен жупташ келип, негизги этиш менен жупташ келип, кыймыл-аракет жөнүндө кандайдыр бир кошумча маалымат берген этиштерди айтат экенбиз. Мисалы, I swim деп айтсак, мен сууда сүзөм деп которулат экен. Бул жакта жөн гана кыймыл-аракет жөнүндө билдик, сууда сүзүү жөнүндө. Ал эми I can swim деп айтсак, мен сууда сүзө алам деп которулат экен. Бул жерде жөн гана сууда сүзүү эмес, бул адамдын кыла ала турган, кыла албай турган нерсеси жөнүндө үйрөндүк. Модалдык этиштер дал ошол нерсе үчүн бизге керектелет экен. Булар тилдеги, башкача айтканда, жардамчы сөздөр экен. Негизги этиштерге жупташ жүрүп, бир кошумча маалыматты берет экен. Англис тилинде атайын modal verbs деп бөлүнсө, can, may, should, have to деген сөздөрдү жыйнап турган группа болсо, кыргыз тилинде андай тема жок экен бизде. Анын ордуна бизде жардамчы сөздөр бар экен. Этиштин жанында жанашып жүргөн, кыла алам, керек, кылуу зарыл, кылыш керек деген сыяктуу сөздөр. Мисалы, сууда сүзө алам, тамак жасай алам деген. Модалдык этиштердин англис тилинде негизи абдан көп түрлөрү бар. Бул алдыңкы сабактарда биз сиздер менен эң көп колдонулган түрлөрүн карайбыз. Бүгүнкү сабакта болсо can жана may модалдык этиштер менен жакыныраак таанышабыз. Can модалдык этиши кыргыз тилинде кыла алам, жасай алам деп которулса, may болобу, болбойбу, болушу мүмкүн деген мааниде которулат экен. Азыр эки мисалды карап алып, ар бир этиш менен өз алдынча таанышып чыгалы. Кеттик. I can ride a bike. Мен велосипед тебе алам. May I come in? Кирсем болобу? Дейт. Кеттик, анда биринчи can модалдык этиш менен жакыныраак таанышып алалы. Бул этиш бизге белгилүү бир иш-аракетти аткарууга жөндөмү бар же жок экендигинен кабар берет экен. Мисалы, сиз бир нерсени кыла ала турган болсоңуз, ошол жөнүндө айтып атканда can модалдык этишин колдонот экенсиз. Кыргыз тилинде кыла алат, кыла албайт, жасай алат, жасай албайт деп которулат экен. Азыр төмөнкү 3 форманы карап, can модалдык этиш менен сүйлөм түзгөндү үйрөнөлү. Кеттик. Эсиңиздерде болсо, сүйлөмдүн 3 түрү бар бизде. Негизи жай сүйлөм, терс сүйлөм жана суроолуу сүйлөм. Жай сүйлөм бир мисалды карап алалы үйрөнгөнгө. I can speak German дейт. Мен немисче сүйлөй алам. Бул жерде speak сүйлөө негизги этиш болду. Ал эми can модалдык этиш экөө чогуу келип бизге сүйлөй алам деген жөндөмдү көрсөттү. Ушул эле сүйлөмдү терс формага кое турган болсок, албетте биз not терс бөлүкчөсүн кошобуз. Эске салчу нерсе, not терс бөлүкчөсү бүт этиштер менен өз-өзүнчө жазылат, бирок can модалдык этиш менен ал бирге турат. Ошондо мен немисче сүйлөй албайм деп айтыш үчүн I cannot speak German деп айтат экенбиз. Ушул эле сүйлөмдүн суроолуу формасында can башка жардамчы этиштердей болуп эле сүйлөмдүн башына чыгып кетет экен. Ошондо can I speak German болот экен. Мен немисче сүйлөй аламбы дейт. Дагы бир мисалды карап, алган билимди бышыктап алалы. He can jump. Ал секире алат. Jump бул жерде секирүү негизги этиш, ал эми can жанына кошулду дагы кошумча маалымат берди. Ал ошол секире ала тургандыгынан кабар берди. Терс формага кое турган болсок, he cannot jump. Ал секире албайт болот. Ал эми акыркы 3-чү суроолуу формага кое турган болсок, can he jump? Ал секире алабы болот экен. Бул слайдты паузага коюп, өз алдынча дагы бир сыйра кайталап алышыңыздарды сунуштайм. Убактыңыздар жеткиликтүү болсо, мисал түзүп дагы практикаласаңыздар болот. Азыр дагы бир аз мисалдарды карап бышыктап алалы. I can cook манты. Мен манты жасай алам. We can sing in English. Биз англисче ырдай алабыз. I can do this. Бул менин колуман келет. Мен буну жасай алам дейт. You can study programming. Сен программалоону окуй аласың. Азаматсыздар, ушуну менен can модалдык этиш менен тааныштык. Алдыда дагы бул этиш менен таанышабыз. Азырынча may модалдык этиши менен таанышууга өтөлү. May модалдык этиши бизде уруксат алуу, уруксат берүү үчүн же
мүмкүнчүлүктү билдирүүдө колдонулат экен. Боло турган, болбой турган нерселерди айтып атканда. Кыргыз тилинде мүмкүн, мүмкүн эмес же болот, болбойт деп которсок болот экен. Мисалы, may I answer дейт. Мен жооп берсем болобу дейт. Бул жерде may уруксат сурооду колдонулду. Эске сала турган нерсе, may модалдык этишин эң көп негизи суроолуу формасында гана колдонулат экен, уруксат суроодо. Анан терс жана жай сүйлөмдө may модалдык этиши башка маанини түшүндүрүп калат экен. Ошондуктан сиздерге сунуштай турган нерсебиз may модалдык этишин көбүнчөсүн суроолуу формада уруксат алууда колдонсоңуздар жакшыраак болот. Мисалы, may I talk to Hasan? Мен Асан менен сүйлөшсөм болобу дейт. May I have one максым? Бир максым алсам болобу дейт. May кадимкидей эле суроолуу формада түзүлгөн сүйлөмдөрдө эле сүйлөмдүн башына чыгып кетет. Ошондой. Слайдты паузага коюп өз алдынча мисалдарды да жаратсаңыздар болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта дагы 2 көп колдонулган модалдык этиштин түрлөрү менен таанышабыз. Алар should жана have, to, can. Буларда социалдык тармактарыбызга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Кийинки сабакта жолугушканча.